ежегодных изменениях налогового законодательства. Ар бир мамлекеттин негизин экономика жана казына түсөт. Казына төлөнүп жаткан салыктардын эсебинен куралат. Мындан улам ишкерлердин пикири маанилүү. Биринчи салык форуму бизнес чөйрөнү, салык кызматы жана тиешелүү министрликтердин өкүлдөрүн бир аянтчага бириктирди. Максат ишкерлердин сунуш пикирлерин угуу менен биргеликте бизнесин ачык айкын өркүндөтүүгө шарттарды түзүү. Бүгүнкү форумдун эң негизгиси бул таза ишкерлердин бардыгына таза конкуренцияны берет. Таза конкуренция болгондо ошол убакта биздин таза ишкерлерибиз мындай бутка туруусу бат жана жеңил болот. Ишкерлердин мыйзамдуу жана ачык айкын иш алып барышына салык жол-жоболорун фискалдаштыруу жана санариптештирүү аракеттери көрүлүүдө. Мамлекеттик салык кызматы дагы 10 000 ишкерди гибриддик ККМ аппараты менен аксыз камсыздады. Бул өз кезегинде ишкерлигин ачык жүргүзүп, кирешенин көлөмүн аныктоодо, салык төлөөдө айкындык болуп, салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултууда оң натыйжа берди. 165 миллиард бак соцфонддун каражаттары менен чогулуп тур. 125 миллиард 10 айтык менен чогулду да. Былтыркыга караганда 30 миллиарддан ашык акча каражат чогулуп атат да. Бул бир гана салык органдары эмес, бажы органдары дагы былтыркыга салыштырмалуу салыктарды абдан көп чогултуп атат да. Ошол бизге мамлекетке дагы ошол эле жанакы айлыктарды көтөрүүгө, пособияларды көтөрүүгө, ошондой эле жанакы экономика тармагына бүгүнкү күндө акчаларды каржылоого бизге мүмкүндүк берип жатат да. Ишкерлер да мындай форумдар тиешелүү органдардын өкүлдөрү менен көзмө-көз сүйлөшүп, маселелерди чечүүдө жыйынтыктарды бере турганын айтышууда. Мамлекеттик орган өзү демилге көтөрүп, өзү кол сунуп бизнеске келгиле чогуу иштешели деп, эки тараптуу диалогко чакырган бул абдан жакшы нерсе. Ушул форумдун алкагында, ушул аянтчада бардык бүгүнкү күндөгү көйгөйлүү салык маселелерин чечип алуу, талаш тартыштарды чечип алуу мүмкүнчүлүктөрү түзүлүп атат. Форумдун дагы бир негизги максаты калктын салыктык сабаттуулугун жана салык маданиятын көтөрүү. Себеби кайсы мамлекетте салык маданиятынын деңгээли жогору болсо, экономикалык өсүш болот. Бул максатта мектеп программасына салыктык сабаттуулукту жоюу сабагын киргизүү демилгеленип жатат. Көпчүлүгү ошол салыкты кантип эсептейт, салыкта кандай преференциялар, кандай механизмдер бар деген түшүнбөсө, а көпчүлүгү ошол эле салык төлөө деген эмне, салыкты эмнеге төлөйбүз деген да суроо болушу мүмкүн да. Телевидение, конкурстарды өткөзүү, мектептерде, жогорку окуу жайларында атайын программаларды киргизүү. Министрлер кабинетинин максаты ишкерлерге ыңгайлуу шарттарды, мыкты салык климатын түзүү. Себеби салыктар төлөнсө казнага акча толуп, инвестициялык шарт да жакшырат. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.